Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу туугандар, бардыгыңызга Алланын рахматы райымы мейірімі тынчтык болсун. Устаз менен бул жерде адамга каралчык айта албаган, Аллага каралчык айта албайт дейт. Устаз менен келгенде жыл сайын биз Радикиге 1000 адам башка компаниянын экенине карабай, башка жактан экенине карабай, бардыгын кыргыздардын башын биргебиз деп ушу келгенде бир 10га жакын төс ойлчу устаз өзү билесе. Анан быйыл мынакей Умар деген инибиз баягы адамдарга жакшылык кылыш үчүн бай деле болуш шарт эмес экен. Мындай карасак кандай деле чоң бизнес эмес. Бирок быйылкы ушу жакшылыкты колуман жулуп алып да мен жетишпей да калдым. Жамаат кызмат күндү түнү түрдүк байке ушулардын бардыгына мен тамак аш берейин, командам менен келип 1000ден ашык адамга дамлап тамак аш уюштуруп, төс союп ушул жакта мынакей бир айдай жүрдү. Болбосо бул жакта компанияга эч кандай тиешеси жок байке. Бирок мен ушундай кызмат кылайын деп дамлап кызмат кылышты. Ошого Аллах'ın özümün yazgan kitabı, kitapta da vereşenlik yönünde. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Allah razı olsun benim maşallah. Жақшылықты başlap koyduğunda Allah Teala Kur'an'da ayette "Fastabiqul hayrat." Жақшылықта sizler жарышқа депчи. Elhamdülillah. Razı inşallah. Elhamdülillah. Umarlarına bugün gelip maşallah şu жақшылықта жарышып Меккеде кылым карыткан адамдарга тамак берүү деген ушундай баалуулук бар эле да. Ушу кыямат күнүгө чейин уланат. Просто бул жерде кеп турат. Кимге Алла Таала ушуну буйрат? Бул кыямат күнүгө чейин боло берет. Кайсы бактылуу адам, кайсы нурлуу адам, кайсы жүзү жарык бейиштик адам. Алла Субхана ва Таала ошону иштетет ошону. Өзүнүн конокторуна чай бергенге, тамак бергенге, кызматын кылдырганга иштетет. Ошондуктан иншаллах муну жүрөгүбүз менен түгүнү дайыма Алла Таала берген мүмкүнчүлүгүнө шүгүр кылып, кайра көбөйтө беришибиз керек. Бул эми өзүңүздөргө белгилүү 2011-жылы Кур'ан-ы Каримде атайын бир байлап ошол кыргызча жөн эле котормосу эмес, Кур'андын ичиндеги ошол аяттардын чечмелөнүүсү, ошого иншаллах түшүнүү себептери, мындайча айтканда ошо түшүндүрмөлөр менен кошо, өкүмдөр менен кошо китеп жазган элек. Былтыр 2023-жылы кайрадан толуктап, оңдоп, ушундай алхамдулилля топ кайрадан баштап жаздык. Бул жерде тургандар Фатиха сүрөсү бар, Бакара сүрөсү, Ал-Имран жана Ниса сүрөсү бар. Иншаллах Кудай кааласа бул Хидаятул Кур'ан, Кур'андын жолдомосу деген сөз. Жараткан Алла Субхана ва Таала ушу Умар инибизге Кур'ан дайыма жолдомо болсун, жол башчы болсун. Кур'ан менен сүйлөгөн адам, чын сүйлөп чечкен адам, адилеттүү чечет. Кур'ан менен жараткан Алла Субхана ва Таала жакындагандай, башка амал менен адам баласы жакындай албайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Kur'an'da münözzü menен münözdönüp, nuru menен nurlanıp, Allah Subhanahu wa Taala daima joluga çıktırsın. Namla olacağız O yerdeki hataya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidan ve musalliyan ma'bad. Bu kitap Umar Murzaga belek. Allah Taala sizde iki dünyada baktılık kılsın. Amin. Onaka 24/06/1445 Hicri 6 yanvar 2024 yılı. Allah'ım sağ olsun inşallah.